Айсалкын Темирова Кадамжай районунун Актурпак айылынын тургуну. 5-сентябрда жашап жаткан турак үйүнөн өрт чыгып, толугу менен күйүп кеткен. Өздөрү аман калганына шүгүр кылган үй ээси кырсыкка чейин 3 ай мурун тамын камсыздандырып койгонун айтат. 19-жылда ошол үйүңөрдү да камсыздандыргыла деп өздөрү айтышкан. Ошондо биз камсыздандырганбыз. Канча сом төлөдүңүз? 600 сом төлөгөнбүз. Камсыздандырууда бул кыйла жардам болот экен. Биз башка үйүбүздө дагы сел келип, үйүбүздү полный сел алып кеткен. Ал жерде камсыздандыруу болбогон эмес экен дагы бизге эч ким жардам бере алган эмес. Азыр мына камсыздандырып койгон экенбиз. Бул үйдө бизге кыйла жардам болду. Өкмөттөн кыйла ишибиз бүттү. Рахмат силерге дагы. Азыр үйүңүздү канчалык деңгээлде бүтүрдүңүз? Азыр үй деңгээлде бүтүп эле калды, түзүк эле. Жакшы эле бүтүп калды. Кышка чейин бүтүп калды. Көп өтпөй мынтип мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан каражат каралып, Темированын үй бүлөсүнө 408.369 сом өлчөмүндөгү төлөмдүн тастыктамасы тапшырылды. Жакшылык үстүндө жүрө берели. Мына ушу сертификат сизге тапшырабыз ушу. Рахмат силерге дагы. 612 сомго камыстап үйүн. Июнь айында камыстаптыр. Сентябрь айында үйүнөн кыска туташтан өрт чыгып, жалпысынан үй күйүп кеткен. Анан бир общий үйдүн каркасы калып бүт күйүп кеткен да. Ошол себептен биз 408 сом методика менен акчасын чыгарып, 408 сом бизге комиссия чыгарып берип, ошон үчүн төлөп берип атабыз кенемиз. Жыл башынан бери облуста 15 жарандын үйү ар кандай жаратылыш кырсыгынан жабыркаган. Аларга мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 1.700.000 сомдон ашык акча төлөнүп берилген. Эң минимум дегенде бүгүнкү күндө бир 20-30 миң сомдон төлөп бердик. Ал бир комнатасы күйүп кеткендер болду, же айнек эле жабыркап, же шифр эле жабыркагандар болду. Ошондон бир 15-20 миң сом. Анан белгилей кетсек, ошондой эле тиги соц объекттерди биз камыстаганбыз. Жылдын башында 4 миң сомго камыстап, бала бакча, Бужум айылында бала бакча, кенемтеси 147 миң сом кенемтесин төлөп берген. Ошондо бир комнатасы күйүп кеткенде биз 147 миң сом кенемтесин бүгүнкү күндө төлөп бердик да. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Баткен облусунун аймагында 21 миңден ашык турак үй камсыздандырылган. Бул көрсөткүч жалпы кожолуктардын 20% ашыгын гана түзөт. Андыктан камсыздандыруунун маанисин түшүндүрүү иштери жерлерде улантылууда. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.